2022 жылдын 13 майында Эне кайрымдуулук фонду 27 жылдыгын белгиледи. Мааракелик иш-чара Кыргыз Улуттук университетинин чоң жыйындар залында өтүп, фонддун мүчөлөрү жана студенттер катышты. Иш-чара энелер күнүнө карата уюштурулду. Фонд өлкөдөгү жетим балдар менен иштешүүгө багытталган. Учурда фонддун курамында Бишкек шаарындагы 15 жогорку окуу жайдын студенттери бар. Азыркы заманда билим алуу бул бай илгери совет мезгилиндегидей бекер эмес. Контракт төлөш керек, окат кылыш керек иши кылып. Анан ошон үчүн ошол балдардын контрактын төлөгөнгө жардам бергенге арналганда бул фонддун иши. Ошонун аркасы менен бир топ балдар билимдүү болуп калат да. Биздин коом үчүн жаштардын билимдүү болушу бул абдан чоң мааниге ээ. Келечегибиз ошо балдар. Ошон үчүн мен ойлойм, бул фонд өзүнүн максатына жетип атат. Фонддун аракети. Фонд өзүнүн ишмердүүлүгүндө жетим балдарга материалдык жана моралдык жардам көрсөтүү болгон. 27 жыл ичинде 3550 студент фондко кабыл алынган. Анын ичинде илимдин кандидаттыгына чейин жеткен фонддун мүчөлөрү бар. Мына ушул 27 жылдын ичинде 3,5 миң жогорку окуу жайын, Бишкектеги жогорку окуу жайынын студенттерине жардам бердик колубуздан келишинче. Алардын ичинен Кудайдын буйругу менен 4 кыз кандидатына окуп болду, илимдин кандидаты. Алар Назгүл Ибраева, Бийназарова Назгүл, тиги дагы Мелисова Салтанат деп, анан 4 кыз болду, 5-чиси жактаган атат, Кудай буйруса. Бул биздин эң чоң жетишкендигибиз. Анткени ата-энелүү балдар кандидатына окуп боло албайт, туурабы? Булар ата-энеси жок балдар, кыздар университеттен. Бул дагы айтып кете турган нерсе, мына быйыл 90-га чыгып аткан Улуттук университеттин студенттери 4 кыз илимдин кандидаты болсу, 5-чиси даярданып атат. Бул жерде жеке эле билим албастан ошо илимий ишибизди дагы жасаганга үлгүрдүк. Азыркы күндө ушу Нарын шаарындагы Сатыбалдын Аматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинин табигый илимдик билим берүү кафедрасында башчы болуп эмгектенип атам. Жалпы ошо университетке, анын ичинен Эне фондуна бизге берген тарбиясы, бизге берген билимдерине тең ыраазычылык билдирем. Быйыл ошо 27 жыл болуп атат деп атайын чакыргандыктан келдим. Жаргалган айымнага ыраазычылыгымды билдирейин деп, жалпы ушу Улуттук университетке өзүмдүн ыраазычылыгымды билдиргим келет. Бул жерден биз абдан жакшы билим алдык. Иштеген ишибизге дагы жакшы бир пайдасы да тийип атат. Бардыгына чоң рахмат айтам. Өткөл жана андан кийинки мезгилде аз камсыз болгон көп балалуу үй бүлөлөрдүн балдарына, жетим окуучуларга жардам берүү үчүн түзүлгөн фонд болгон. Алгачкы жылдары кыздар, кийинчерээк эркек балдарга дагы жардам көрсөтүлө баштаган. Окууларында кандай ийгиликтер болуп атат, ошого көз салыш энелик милдет да, энелик милдет. Бай кыргыз элинде апасын, энесин сыйлайт да. Анан жаштар жакшынакай өсүп келатышат. 1-чи курста 5-чи курска чейин кандай акыбалда болуп атат, окууларында кандай ийгиликтер болуп атат, кандай маселелер бар. Ошолордун баардыгын тең бул Эне фонду жардам берет. Жардам ретинде тиги жогорку кеңешке чыккан күндөр да болду. Биздин мэрия аябагандай жардам берип атты. Уюштуруу маселеси боюнча. Стипендия жакшы окуган балдарга, кыздарга. Эми негизинен бул Эне фонду керек кыргыз элине. Аталган иш-чараны колдоп, фонддун 27 жылдыгын куттуктоо үчүн Бишкек шаардык мэриясынан, Бишкек шаардык кеңешинен өкүлдөр келип катышты. Сегодняшнее мероприятие оно проходит в преддверии Дня матери, который отмечается в Кыргызской республике. И если можно, хотелось бы, пользуясь случаем, поздравить всех женщин, всех мам с наступающим праздником. Единственное, женщины, которые работают в фонде Эне, они заменяют иногда мам тем деткам, которые сегодня здесь находятся. 27 жылдан бери иш алып барып келген Эне фонду буга чейин баштаган иштерин дагы да уланта берет.
Светлана Есенгулова, Самара Кенжебекова, Эрлан Токтобек уулу, Бала Сагын ТВ.